Assalamu алейкум устаз дейт. Менин жан дүйнөм ооруп кыйналып жүрөм. Менде бир кыйын маселем бар. Өзүм уул баламын, бирок мурун жакшы эле кыздарды жактырат элем. Азыр эмнегедир эркек баланы жактырып калдым дейт. Бул акыбалдан кантип чыгамын? Же өзүмдү өзүм өлтүрсөмбү? Азыркы учурда ошол мага жеңил чечим болуп жатат. Муну шыр жооп бериш өтө кыйын. Кудайым ынсап берсин, Кудайым шыпа берсин. Бул оору. Бул көпчүлүк жаштарда бар тилекке каршы. Көпчүлүк дебейинчи, дүйнөнү алып караганда бар. Ошого сиз тахажжудда туруп көп дуа кылыңыз. Анан көп жалгыз отуруп, Я Маннан, Я Латиф деген дуаны көп кылыңыз. Я Латиф деген дуаны устаздар айтат. Шейх Юсуф устатыбыз дагы, чубак устаз айтат. Я Латиф дегенди айтса, Кудай таалам ошону өзгөртөт. Анан экинчиден, уят порно фильмдерди көрбөңүз. Жаштарга учурдан пайдаланып айталы, бизге атайын дүйнөдөн белгилүү бир тараптан уят кинолорду көрсөтүп пропаганда, мунун артында чоң акчалар төгүлгөн. Кыргызстанда чоң базалар бар. Бүт ким кайсы телефондон, кайсы аймактан көрүнүп, билинип эсептелип турат. Бүт жаш менен ким канча көрөт, кайсы түрүн көрөт. Ошолордун изилдөөлөрү жарыкка чыгып калды. Карашса, азыркы биздин мектеп орто деңгээлде окуган балдар бир тараптуу полдоту көрөт экен. Эркек менен эркек, гей, кыз менен кыз лесбиянстволорду көрөт экен да. Мектепте окуп аткан балдар. Бул акыйкат. А Европада, Казакстанда ушундай мыйзам кабыл алынып койду. Жанагындай ушундай жаман иштерге 18ден дейт эле го. Азыр 10 жашка түшүрүп койду да. Ошол бала Кыргызстанга келбесин эми. Балдарыбызга этият бол. Ошон үчүн андай уят кинону көрбөш керек. Биринчи эркек бала кызды көрүп баштайт, барып көзү тоюп, кыздан рахат ала албай калат. Бул психология ошондой, ошого алып барат. Барып анан берки экинчини айтпай эле койчу, ооз калгыс нерсе. Экинчи анан дигинден рахат алат. Берки теппей калат да. Жанагы жынаагаштарды көрө берип, көз анан жанагындай ооруга чалдыккандай эле сөз болуп калат. Арам дияка, арамды түбү токтотпосок купурлук алып барат экен да бул. Көрдүңүзбү? Биринчи мындан башталат. А эркек мында боло берет көрүп койсом. Анан диги алып барат. Ошого таксырым Я Латифти көп айтып тахажжудка туруңуз. Анан уят кинону көрүүнү токтойтуңуз дагы. Кудайга эле жалбарыңыз. Кудай таалам өзү жардам берсин. Анан мен буга кийинки дагы сабакка даярданып келем. Мунун ислам психологиясындагы жообу бар болчу. Мен кийинки сабакка даярданып келем. Азырынча ошо тахажжуд окуңуз, Я Латифти көп айтыңыз. Жанагы уят кинону көрүүнү токтотуңуз, тамак ашка көңүл буруңуз. Анан ошондой сезим, эркектерге болгон сезим башталганда эле аялга болгон сезимди кичине ойготуп туруңуз да, бир аз болсо дагы. Бир аз болсо дагы. Мен бул өтө оор, кийинки сабакта мен сизге дагы кененирээк жооп берем.